Assalamu alaikum, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Западныйда жайгашкан сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 5 кабаттуу домдун адреси Пулатов 15. Бул домдун алдына кантип келем десеңиздер, Западныйдагы сквердин жанындагы Акниет аталышындагы маркетти бүт бардыңыздар эле билесиздер. Ошол Акниет маркеттин жанында Блондер аталышындагы кафе бар. Андыктан сиздер ошол Акниет маркеттин артына эле өтсөңүздөр, мына ушул 5 кабаттуу домдун алдына кирип келесиздер. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул домдун алды өтө кеңирген экен. Бул жакта өзүнүн детский площадкалары бар. Бул жакта парковочный местолор бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Негизинен эле кеңири сонун экен. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн сиздер мына ушул Пулатов 15 адресинде жайгашкан 5 кабаттуу домдун мына ушул 6-подъездине киресиздер дагы 5-кабатына көтөрүлөсүздөр. Ана жүрүңүздөр. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз подъездинде турабыз. Подъездин дагы көрүп атасыздар, бул жакта ар жума сайын жууп тазалап турат экен. Подъезд дагы кеңири сонун таза экен. Сатыла турган батирди азыр биз сиздерге тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып беребиз. Ушул батирдин ээси менин жанымда турат. Кандайсыз эже? Жакшы, рахмат. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Ооба, сатыкка койдук. Жакшы экен, анда жүрүңүз, кире берели. Бул жакта бекем брондолгон темир эшик коюлган экен. Ушуну ачып кире беребиз. Киргениңиздерде эле прихожка болуп калат. 3 бөлмөлүү батирдин асты бүт бардыгы линолеум экен. Дубалдарын көрүп атасыздар. Жакшы моющий обойлор чапталган, потологу болсо пенопласт экен. Ошондой эле жарык бергич лампочка коюлган. Эже, бул дом канчанчы серияда болуп калат ошондо? 105-серия. Кенен экен да? Сквозной экен, Сквозной. 2 балкону бар экен. Жакшы. Оң тараптагы ушул жактагы конок бөлмөсүнөн баштай берели. Бул жак биринчи конок бөлмөсү болуп калат, ардактуу замандаштар, көрүп атасыздар. Асты линолеум, дубалдары моющий жакшы обой. Потологу дагы теп-тегиз сонун, таптаза экен. Жакшы. Эже, бул 105-серияда болсо, сиздики 5-кабатта экен. Крышасы эмне менен жабылган, эжеке? Крышасы өкмөт жабылган эле боюнча, бирок бизде балконду гана жапканбыз, эме тинеке менен. Суу өтпөйбү анан? Жок, суу өтпөй. Мына суу өткөн жер жок. Таптаза экен, Жакшы, өтө сонун. Бул жагында балкону бар экен, айнек терезелери жөнөкөй. Балконун көрүп атасыздар, пол экен. Бул жакта тапчаны дагы бар экен, айнек терезелери пластик. Дубалдары водомчонка экен. Жакшы, өтө сонун. Сквозной экен да? Жакшы. Ал эми балкон потологун көрүп атасыздар, пластик экен. Негизи ремонту жакшы экен. Жалпы аянты канча болуп калат, эжеке? 62 квадрат метр. 62 квадрат метр, Ооба. Жакшы. Жилой площадь деп коет. 62 болсо жакшы, кенен экен, сонун. Бул жак болсо детский болуп калат экен, ардактуу замандаштар. Асты линолеум, дубалдары обой, потологундагы көрүп атасыздар, теп-тегиз сонун, таптаза экен. Терезелери пластик, ар бир бөлмөдө отопление бар. Жакшы. Жалпы аянты 62 деди. Условияларын айта кетип турган болсок, суу, свет, канализация, отопление, газ бүт бардыгы бар. Туурабы эже? Ооба. Жакшы, өтө сонун. Бул жак спальный болуп калат экен. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жактын айнек терезелери пластик экен. Жакшы. Эки жагында тең балкону бар экен. Айнектерди ачып койсоңуздар, сонун болуп шамал жүгүрүп турат. Жакшы. Эжеке, дагы бир суроо. Бул жакта бул батирде шкаф, мына ушундай спальнилер турат. Булар кандай болот? Калабы, кетеби? Кухонныйда калат. Анан мына алар өздөрү бар, билесиңер. Антресолдору бар. Мына эме варенье сыренье койгон. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, бул жагынан дагы бир жолу бир маалымат бере кетели. Батирдин мына ушул сол тарабы утепление болгон экен. Туурабы, эжеке? Ооба. Себеби бул дубалдын аркы бетинде уже эчтеке жок да, уже дубал бүтөт. Ошол себептен бул тарапты атайын утепление кылган экен, жылуу болсун деп. Жүрүңүз, эжеке, чыга берели. Мына ардактуу замандаштар, сиздерге спальныйдын көргөзүп бердик. Жакшы, кенен экен. Бул жак болсо ванна. Эшиктерин көрүп атасыздар, жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик. Бул жакта ошондой.
Киргениңиздерде эле полу дубалдары, полу кафель экен, дубалдары болсо пластик экен. Бүт бардыгы даяр. Ванна, унитаз, раковина бүт бардыгы бар. Эже бул Аристон канча литрлик? 80 окшойт а? 80 ай. Өтө сонун, жакшы. Бул жак ванна болуп калды, ардактуу замандаштар. Ваннаны көрдүңүздөр, өтө сонун экен, жакшы. Азыр бул жакта болсо, кандай болуп калат эже бул жак? Кладовка. Керектүү нерселерди ушул жакка сала берет экен, а? Болот. Жакшы. Негизи батирге кладовка дагы керек. Салат, компот кылып ушул жакка салып койсо болот, а? Бул жагында дагы барбы? Охо, жакшы. Бул жак болсо киргениңизде деле ажаткана болуп калат экен. Дубалдары, асты, бүт бардыгы мына ушундай кафель экен. Жакшы. Ремонту жакшы экен, эже? Былтыр болгонбу? Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, бул жак болсо кухня болуп калат. Аялдардын экинчи офиси деп атап койсок болот. Дубалдарын көрүп атасыздар, краска болгон экен. Бул жакта кухонный эмеректер бар экен, газ, печка бул жакта, раковина бул жакта. Жакшы, терезелери пластик, ар бир бөлмөдө, даже кухняда дагы отоплениясы бар экен. Жакшы. Асты линолеум. Потологунда көрүп атасыздар, теп-тегиз, сонун, таптаза. Жакшы. Баасын канча деп атасыз эми эжеке? 53 миң деп атабыз. Баасы 53 миң, а? Ооба. Жакшы. Срочно сатабыз 53 миң. Кеми болобу анан? Бир аз түшүрүп бересиз, а? Бир аз. Жакшы, ырымына жараша бир аз түшүрүп берет экен. Баасы 53 миң доллар. Обмен жолдору жок дейт, только наличка экен. Документинен проблема жок экен, бардыгы таптаза. Бул эже үйдүн ээси жер үй сатып алат экен. Ошого бир аз акча жетпей атат, ошол себептен срочно сатыш керек экен. Өзүңүздөр уктуңуздар, 3 бөлмөлүү батир, баасы 53 миң доллар, өтө арзан. И еще плюс бир аз дагы кеми бар дейт. Эгер наличка болуп, реальный клиент келе турган болсо дейт. Болуптур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Мен рахмат айтканыңыз. Рахмат эжеке. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү батир жаккан болсо, бул жакка үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип, толук маалымат алып, көрүп, баасын келишип алсаңыздар болот. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.